Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев башында турган экономикалык багыт боюнча республикалык штаб учурда антикризистик пландын үстүндө иштеп жатканы маалым болду. Негизги максат азык-түлүк коопсуздугу жана бизнес чөйрөсүнө ар тараптуу жардам берүү. Атамекендик ун өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн 800 миллион сом жеңилдетилген насыя таратуу каралган. Мындан тышкары салык жагынан жеңилдиктерди берүүнүн жол жоболору иштелип чыгууда. Буга чейин Улуттук банктагы коммерциялык мекемелерге кайрылып, кредиттердин үстөк пайызынын мөөнөттөрүн жылдыра туруу, насыяларын кечиктиргендерге айыппул салбоо боюнча сунушун берген. Ага бир топ мекеме оң жообун берип, бул багытта иштер жүрүүдө. Мындан тышкары салык отчетун жана декларациясын тапшыруунун мөөнөтүн узартылышы ыктымал. Ошондой эле учурда республикалык бюджетти болушунча үнөмдүү жана максаттуу пайдалануу талабы коюлган. Өтө керек эмес чыгашалардын баары кыскартылган. Автотранспорт, автоунаа сатып алуу чыгашалары, кыймылсыз мүлк сатып алуу чыгашалары, ремонтко байланыштуу чыгашалар толугу менен кыскартылган, толугу менен токтотулган. Ошол эле учурда бюджеттин эсебинен алган айлыктар, бул биздин саламаттык сактоо тармагы, билим берүү системасы жана башкалар, пенсиялар, пособиялар өз убагында толук көлөмдө төлөнүп турат. Бул жагынан эч кандай кооптонууга себептер жок. Мындан тышкары биз бир нече эл аралык партнерлорго жана донорлорго кайрылууларды жүргүзүп, алар менен тыкыз иштешип атабыз. Бул донорлордон кошумча каражат суралып атат. Ошол эле бюджетте жардам берүүгө, саламаттык сактоо системасына, өзгөчө кырдаал системасына жардам берүү жагынан иш жүргүзүлүп атат. Ошондой эле өкмөт бүгүнтөн тарта буудай, кумшекер, жумурткасымал биринчи керектөөдөгү бир топ азыктарды сыртка чыгарууга тыюу салган токтом кабыл алды. Ага ылайык бактерияга каршы дезинфекциялоочу каражаттарды да экспорттоого болбойт. Буга чейин ушундай чечимди казак өкмөтү да кабыл алган. Бул өз кезегинде кошуна өлкөдөн ун азыктары кирбей калабы деген суроолорду жараткан. Казакстан Республикасында 6-7 азык-түлүк позицияларга сыртка алып чыгуу жөнүндө тыюу салынган. Бирок ал ЕАЭСке тийиштүү эмес. Биз ЕАЭСке кирген соң бизге тийиштүү эмес. Казакстандан күн сайын биз күн сайын маалымат алып атабыз. Ошол эле ун, суу майлар кирип атат. Ал ЕАЭСтен тышкары чыгарыла турган болсо, ошого тыюу салынган. Биз өзүбүз бүгүн өкмөттүн чечими чыкты. Биз дагы бир нече позицияга, анын арасында ун, макарон, нан, буудай, суу май, кумшекер жана башкаларга сыртка алып кетүү жөнүндө тыюу салынды. Ошондой эле өкмөт мүчөсү өлкөдө тамак-аш тартыштыгы жаралбай турганын эскертип өттү. Учурда Казакстан менен Өзбекстандын чек арасы жүк ташууга ачык. Ошентсе да вице-премьер коомчулукту баалардын кымбаттап кетишине даяр турууга чакырды. Буга дүйнөнү жаңы типтеги вирустун капташы, доллардын кымбатташы негиз болууда. Акыркы мониторинг азык-түлүктөрдүн наркы 3%га чейин өскөнүн көрсөткөн. Өлкөдө коронавирус илдети катталганга чейин бюджеттин жоготуусу болжолдуу түрдө эсептелип чыккан. Бирок акыркы күндөрү кырдаал улам өзгөрүп жаткандыктан көрсөткүчтөр да өзгөрүүдө дейт өкмөт мүчөсү. Мен ачык эле айтып коеюн, баа бир топ убакытта ушул бойдон эле тура берет деген ойдон алыс болуш керек. Жалпы дүйнө жүзү боюнча кризис жүрүп атат. Мындай кризисте сөзсүз инфляция деген бар, инфляция болот. Кээ бир товардык позициялар боюнча, көбүнчө товардык позициялар боюнча баалар акырындан өсөт. Биз буга даяр болушубуз керек. Бирок дайыр кайталап кетейин, биз мамлекет тарабынан ошол биринчи рет негизги азык-түлүк позициялары боюнча кескин түрдө баанын өспөшүнө чара көрөбүз. Андай кескин түрдө баанын өсүү болбойт. Ошол эле учурда пенсия, пособия сымал корголгон беренелер өз убагында кечиктирилбей берилет. Кооптонууга негиз жок дейт вице-премьер-министр. Болгону учурда өкмөт тарабынан берилип жаткан карантиндик сунуштамаларды туура так аткаруу зарыл. Бул аракет илдетти батыраак жеңип, кадимки жашоо нугуна кайтып келүүгө чоң шарт түзөт. Акмарал Сабатар, Урмат Мамбеталиев, НТС.